Не просто так же стою во дворе. Я говорю, вот мы приехали за пациентом, годовалый ребенок, он меня даже не слушал. Он говорит, ты меня видел по зеркалу, и ты специально не дал мне дорогу. Учурда Казакстандын парламенти медицина кызматкерине кол көтөргөндөрдү 7 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу мыйзам долбоорун карап жатат. Анткени коңшу өлкөдө акыркы айларда тез жардам кызматынын өкүлдөрүн сабаган окуялар интернетке тараган. Ага бийлик мыйзамды катаалдаштыруу менен жооп кайтарууда. Дарыгерди коргогон мындай катаал мыйзам Кыргызстанда качан кабыл алынары белгисиз. Бирок учурда бул көйгөй күн тартибине чыгууда. Маселен, ошто 4 дарыгерди сабаган деген шек менен кармалган мурдагы аскер кызматкери 2 күндөн кийин эле үй камагына чыгып кеткен. Ага окуяга карата бейбаштык беренеси менен иш козголуп, ал анча оор эмес кылмыштарга кирери себеп. Bir iş kılıp koysa, misal tuğanı karabaya koysak, je tuğanım şu banista ölüp kalgan bolsa başka jön kelip kimisini atını aytpay biz kameradan kara tanıp kaldık kim kendisi. Tuğanın bir agası men tuğamda aytıp atatdı. Men bir bu kaça mediklerdi jönden kelip urup kete berет. Mına bir şekilde jakында ушундай болду эле. Bir günü bolsa meyli. Gündüzü келбейби? Ал эми Бишкектеги улуттук госпиталдын дарыгерине кол салуу окуясынан улам 14 невролог жумуштан кетүү боюнча арыз жазды. Алар мындай окуялар системалуу түрдө катталып, ак халатчандар корголбой жаткандыгын жеткирүү максатында бул кадамга барышкан. Массалык арыз жазылгандан кийин гана окуяга көңүл бурулду. Дарыгер Талант Калыков бул коомчулукка ачыкталып калганы экенин, көмүскөдө дагы бейтаптардын жакындарынан токмок жеген учурлар көп экенин айтат. Küçü жеткендер уруп кетет бизде. Küçü жетпегендер прокуратура менен милицияга барышат. Биз токмок жегенибиз менен өлүп калбасак, биз кайра ишибизди улантып кетишке вынужденбиз. Себеби бизден башка заменяющий адам жок. Мисалы, бир кырсыктан бирөө келип калса, мен токмок жедим эле бүгүн иштебейм дей албайбыз биз. Башка кесипке караганда биздин кесибиз ушундай. Биз бирөөнүн жанын сактап калышыбыз керек. Өзүбүздүкүнөн дагы биринчи. Чынында ооруканаларда күзөтчү кызматтары жок. Ал эми сабалган дарыгерлер өздөрү арыз жазып, адвокат жалдап сотко чейин өзү жүгүрүшү керек болот. Мындайда иш учурунда болгону үчүн өзгөчө каралбайт, бейбаштык беренеси менен гана иш козголот. Бул берене менен айып пул же жеңил жаза менен кутулушат. Анан эми ак халатчанды уруп аткан адамдар бүгүнкү күндө Гитлерди бардыгыбыз эле тааныйбыз, Гитлер деген бир зөөкүр болгонго. Ошол дагы тийбеген экен да. Бүгүнкү күндө эң мындай нежный көрүнгөн кесип врачтар экенбиз. Ак халат кийсе эле келип любой нерсени эшикти сындырып, бизди уруп, жакалап, халатыбызды жыртап, биз барып милицияга арыз жазып, анан аяка бар, кел, убакыт жок. Биз мынакта дело производствобуз, ишибиз калып кетет. Биздин больнойлорубуз бар, бизге карап турган бир жок дегенде 7-8 адам болот бир күнүнөчү. Мисалы үчүн палатный врачтычы. Ал кечке сотмо-сот, тергөө жүрө албайт да. Ушундай бир, конечно, бүгүнкү күндө мыйзам кабыл албаса уже бул неме учурдун талабы да. Дарыгерлерге кол көтөргөн учурлар токтобой жатат. Мындан улам жазаны күчөтүү сунушу айтылды. Жогорку кеңеште көтөрүлгөн маселени министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы колдоого аларын Facebook баракчасына жазып, дарыгерлер корголууга тийиш деп билдирди. Эл өкүлү Жанар Акаев кызматтагы ак халатчандарды коргоодо коңшу өлкөнүн мыйзамдарын мисал келтирди. Келип врачтарыбызды ур токмок алып, көпчүлүктүн көзүнчө сабап аткандарга унчукпай карап отурганыбыз бул туура эмес. Акыркы учурда көптөгөн жаш врачтарыбыз, адистерибиз өзүнүн жумушун таштап ушул жерде 8 жыл, 9 жыл окуганына карабастан Орусияга иш издеп кетип калышты көпчүлүгү. Мына Казакстанда врачтарга кол көтөргөндөрдү 7 жылга чейин соттойт деген мыйзам кабыл алды. Биз дагы ошого окшогон чараларга барууга аргасыз болобуз. Анткени мына коомдо чын эле врачтар бүт дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн баарында врачтар бул сыйлуу, кадыр барктуу адамдар. Бизде болсо жанагынтип кирип алып эле көрүнгөн адамыбыз жанагы телефондорго тартып ар бирин. Анан кийин жанагынтип сабап мына ушундай мамиле кылганга эмне үчүн күч органдары биздин министрлер кабинети олуттуу мамиле кылып ушуга чечкиндүү мындай адамдарга барбайт?
Эл өкүлү жана министр айткан мыйзам долбоору качан кандай тартипте сунушталып ишке ашары азырынча белгисиз. Дарыгерлердин сабалышын саламаттык сактоо министри дагы өкүнүү менен кабыл алганын айтып, элди сабырдуулукка чакырган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.